Ян Виткевичтин табышмактуу өлүмү. Атылган ок жөн жерден атылган сыяктуу түндө бирин угулду, бирок жашоочулардан эч кимис уккан эмес. Ал эми эртең менен саат 9-да мейманкана бөлмөсүнүн тейлөөчү кызматкери эшикти такылдатты. Убактылуу жашаган адам аны ушул маалда ойготуп коюуну суранган, бирок тейлөөчүгө эч ким эшикти ачкан жок. Андан соң эшикти сындырып киришип, бул коркунучтуу көрүнүшкө күбө болушту. Так маңдайына атылган эркектин жансыз денеси жерде жаткан экен. 1839 Санкт-Петербург Малой морской мейманканасы. Болгон ишке көпкө чейин ишене алышкан жок. Анткени бул күнү каза болгон адамдын жогорку деңгээлдеги жолугушуусу, эмгек сиңирген сыйлыгы жана кийинки тапшырмасы күтүп турган. Бул берүүдө Ян Виткевичтин табышмактуу өлүмү тууралуу сөз болот. Алгач Орск чебинде да солдат болгон, кийин подпоручик жана офицер болгон. Виткевичтин каза болушуна байланыштуу божомолдор ар түрдүү болушу мүмкүн. Кантсе да бул жакта чоң оюн болгон. Ал жигиттик касиетке ээ эле. Менимче чалгындоо согушу болгон окшойт. Биринчи бөлүм. Кара бир туугандар. Ян Виткевич замандаштарынын мүнөздөмөлөрүнөн кайгылуураак азилдерди айтчу. Өзгөчө майда барат нерселерге ынтаалуу карап, сабырдуу жана эр жүрөк эле. Мактанбайт, менсинбейт, эч кимге кымындай да зыян алып келген эмес. Качандыр бир деңгээлде авантюрист болгон. Бирок баары бир анын мүнөзүнөн капалуулук байкалып турчу. Табиятынан токтоо мүнөз. Ал бактысыз кырдаалдардан улам тартынчаак болуп калган. Анын балалык тентектигин саясий кылмыш деп аташкан. Василий Перовский 19-кылымдын башында Польшада жашыруун коомдун өкүлдөрү аз болгон эмес. Алар бирге чогулушуп, Польшанын көз карандысыздыгын, элдин билимин, өз алдынчалуулук тууралуу сүйлөшүп турушкан. Ян Виткевич кара бир туугандар уюмуна мүчө болгондо аны кармап кетет. Ошол мезгилде ал 15 жашка чыга элек жеткинчек эле. Ал жашыруун уюмга тийиштүү болгон үчүн жана кыжырды келтире турган каттар менен ырларды тараткандыгы үчүн кармалган. 1823 алгач түрмө, анан өкүмдү күтүү. Андан соң гимназист жана дворяндар Виткевичти дүйнө мүлкүнүн бардык укуктарынан ажыратышты. Кишен салып казак талаасына жөнөтүштү. Виткевич 10 жылдан ашык аскердик кызматын аткарды. Ичкилик ичип, бузукулук иштерди кылбастан башчылардын алдында кызмат өтөө менен ал тазалыкты жана жан дүйнөсүнүн арулугун сактап, акыл жөндөмдүүлүгүн дагы өнүктүрө алды. Чыгыш тилдерин үйрөндү. Ошентип Улуу Тала менен таанышты. Бул жерде ушунчалык жакшы таанымал ордулордун ийне жибине чейин билди. Ал жалпы кыргызга сыйлуу адам. Василий Перовский бир нече жыл аскер үйрөтүүчү аянтта катаал тартип түзүлүшүн көргөн. Суткалык кайтаруулар, чала тамактануу, кат алмашууга тыюу салуулар жана башка кыйынчылыктарды башынан өткөрдү. Ошондой эле Улуу Таладан Индия аркылуу качуу кыялы менен жашаган. Негизи Улуу Талада ал өздүк киши, Куранды жатка билген, салт санааларды, ким менен дос, ким менен ким кармашып жатат дегеле баардыгын билген. Ал казак тилинде абдан жакшы сүйлөгөн, анын достору да өтө көп эле. Ошондой эле жоокердик тузактан куткарылуусу Александр Гумбольдт менен кездешүүсүнөн башталды. 1829 жылы немис окумуштуусу Орскка келген. Анан кокустан дил баяндарды таап алып, таң калат да, алар кимге таандык экенин көргүсү келет. Жыйынтыгында алар таанышып калышат. Виткевич Гумбольдту узатып жатып, Орто Азия аркылуу англис колонияларына өтүү тууралуу өз оюн билдирген. Чыгыш тилин билбегендиктен дудук кейпинде мен алардын артынан кетишим керек эле. Талаада аттар дайындалган, бирок Гумбольдт Виткевичтин мындай ниетин четке кагып, жакшы тагдырды чыдамсыздык менен күтүүсүн билдирген. Алоозий Песляк Гумбольдт менен жолуккандан кийин Виткевичтин аскердик даражасы өсүп, котормочу болуп дайындалган. Ошондон улам дайыма талаада кыдырып жолдо жүрчү. Дал анын өтүнүчү менен жергиликтүү ырларды, жомокторду жазып алган. Ага Беке жана Маулян повесттеринин сюжетине багыт берген. Ян казак шулеттасы кайтыш болгондо жанында болгон. Талаада өз иши менен жүргөн учурда жолдо чечек оорусунан улам бул дүйнө менен кош айтышып жаткан Маулянды көрүп, анын жанында болгон. Крайдын башчылыгына Василий Перовский келгенден кийин Виткевичтин мартабасы өстү. Кызык, буга губернатордун досу Александр Пушкин дагы көмөк көрсөткөн. Ал Оренбургда болгондо акынды талай эпосторун билгендиги менен кызыктырган. Анан ал Виткевич менен таанышкан. Перовский Пушкиндин көрсөтмөсү менен Виткевичке атасындай мамиле кылган.
Он был Ал Перовскийдин адъютанты болгон. Ал милдеттүү түрдө казак айылдарына барып турган. Анын кызматтык милдети боюнча административдик суроолорду аныктап билип берүү эле. вопросы. Мен укмуштуу окуяларга болгон кызыгуумду толук канааттандырып жатам деп досу Владимир Даляга жазган. Ал эми анын курчоосунда күтүлбөгөн жагдайлар аз болгон жок. Экинчи бөлүм, чоң оюндагы эпизод. Менин талаага жөнөтүлгөнүмдүн максаты кыргыз тегинин иштерине аралашып, ордолуктарды шыктандыруу үчүн туура маалыматтарды жеткирип, бухаралыктардын, хивиндердин жана англичандардын таасирлери тууралуу жайын билүү. Ян Виткевич талаага жетип, Бухарада болду. Виткевич аба ырайынын ыңгайсыздыгынан кырдаал аргасыз өзгөрүп калганын жазат. Перовский алгач аны Бухарага жөнөтсө керек. Имиштерге караганда, ал жактагы афган өкүлү Виткевичтин таанышы болгон. Ошол учурда Орусия менен Британия официалдуу түрдө шериктеш болгону менен жашыруун согуш абалында турган. Британдыктар Орусиянын Индияга келишинен коркушкан. Индия өтө маанилүү болгон. Индиясыз Англия улуу держава боло алмак эмес. Ал учурда Орусия Түркистансыз, Борбор Азиясыз эле дүйнөдөгү эң күчтүү державанын бири болуп турган. Ошол эле учурда Англия Бухараны жана Хиваны өзүнүн союздашы кылууну каалаган. Англичандар эмнеси болсо дагы согуштун башталышын каалашкан. Мисалы, хандыктардын Орусия менен Орто Азиядан Орусиянын күчүн тартып алып, кийин ээлеп алуу үчүн аларды ал жерден чыгарууну самашкан. Виткевич өзү менен болгон окуяларды жаза бербейт жана драмалаштырбайт. Бирок бул өтө кооптуу тапшырма болгон. Анткени ал жерде европалыктарды өлүм жазасы күтүп турган. Кимдир бирөөсүнүн башын алса, дагы бирөөсүн уулантышкан. Бул жүрүш анын Бухарага 3-чү саякаты болгон. Башка саякаттары тууралуу анча белгилүү эмес. Биринчи жолу эки ишенимдүү кыргыз менен Виткевич 17 күндүн ичинде ат менен кар үстүндө тоңгон Сыр дарыя аркылуу өтүп Бухарага жеткен. Кыргызча кийинген, тил жана салттарды эң сонун өздөштүргөн кара көздүү, кара сакалдуу кара тору Виткевичти эч ким европалык деп кабыл алган эмес. Иван Бларамберг. Ал бул жолу дагы чыгыш кийими менен эле, бирок орусиялык офицер экенин жашырган эмес. Ал ошонусу менен бухаралык министрге жаккан. Виткевич дайыма бийиктикте болгон. Өлүм менен бир нече ирет бетме-бет келген. Муну сөзмө-сөз айтсак, Гербенден түндө адашып, аз жерден өлүмгө учурап калмай болдум. От жактым. Гербендегилер мени издеп табышты. Ушундайча кыскача жазган. Аны ууланталы дешкен. Болбой калган. Кол салалы дегенде анысы да ийгиликсиз болуп калган. Баяндоо катында ага жардам бергендин баардыгын белгилеп өткөн. Менин өтүнүчүм боюнча Султан Мурза Галиев Жагалбай уруусунан кайсак, бик баатыр, мага көрсөткөн кызматтары жана берилгендиктери үчүн күмүш медалга татыйт. Ян Виткевич. Анын барып келгендеги маалымат берүүсү 1,5 кылым бою сыр болуп сакталган. Бухарадан ал Кабулдан жиберилген адам менен жолуккан. Андан соң ал экөө бирге афган эмиринин мактоо барагы менен Петербургка аттанышкан. Ушундай таризде чоң оюндун бул кармашуу өнөтү Англиянын жеңилиши менен бүттү. Кийинки кадам Кабулдагы жекеме-жеке дуэлге бет келүүсү. 3-чү бөлүм. Түшүндүрүлгүс миссия. Петербургда Виткевич Кабулдук элчини Афганистанга узатып, эмир менен шериктештик келишимин түзүү тапшырмасын алган. 1837 жылы 5 айында Ян Кабулда болгон. Ал жерде британдык өкүлдөр жумуштарын жемиштүү жүргүзүп жаткан. Александр Бернс бул Афганистандагы жана Бухарадагы эң белгилүү англиялык саякатчы. Ооба, ал жакта иштеген англичандар бар болгон. Бирок британдыктар ал учурда Афганистанды кармап калууга абдан аракеттенишкен. Ээлеп алгылары келген. Алар орустардын Индия океанына чыккан жолун жаап салгылары келген. Орус офицери келгенин билген Бернс аны Иса пайгамбардын туулган күнүнө арналган майрамга чакырат. Керек болсо алардын мамилелери дагы дал келген. Эмнеге дегенде, британдык өкүл Кабулдун башчысын орусиялык өкүлгө каршы тукурууга аракет көргөн эмес. Бернс дагы, Виткевич дагы эмирди өз тарабына тартууга аракеттенишкен. Дипломатиялык терешүү Виткевичтин жеңиши менен жыйынтыкталган. Способствовал тому, что, башкача айтканда, Афган аймагында орустардын таасири жогорулады. так сказать, возымело верх. Албетте, англичандар карап отурган жок.
Алар абдан нааразы болушкан. Анткени Афган эмири дайыма Британ элчисин кабыл алууга каршы болуп келген. Алар муну Афганистанда өз таасирин көрсөтүүдөгү орус саясатынын башталышы деп эсептешкен. Лондондон Санкт-Петербургга нааразычылык ноталары жаап, элчинин аракети Британ-орус мамилелерин татаалдантып, керек болсо согушууга чейин алып баруусу мүмкүн болгон. Кабулдагы сүйлөшүүлөр шыр токтоду. Николай I Виткевичтин иш аракетин өзү билемдик деп жарыялоого аргасыз болду. Андан соң аны Петербургга чакыртып алды. Азыркы Адмиралтей метро бекети 19-кылымдын башында бул жерде кирешелүү үй жана Париж мейманканасы жайгашкан эң таанымал жай болгон. Бул мейманканада ал мурда токтоп, конуп жүргөн. Акыркы жолу бир жума жашап кеткен. Болжолду эсеп-кысаптын үстүндө иштеген. Бардык маанилүү документтер анда сакталган. 1839 буга айынын 8-и ичинен бекитилген бөлмөдө орустун эң мыкты чалгындоо агенти башына атылып, үстөл үстүндө кызыктай кат турган абалда табылган. Адамды билип билбестен аны менен мамиле куруу энчиси берилгендиктен өмүрдөн өз эрким менен коштошконумду айтып кетүүнү туура көрдүм. Трактордун кожоюну менен буга айынын 7-си эсептештим. Саат таңкы 3. Виткевич. Жакындары жана достору тууралуу эскерүүлөр жок. Болгону 2 жыл ичинде маянаны кандай жумшоо керектигин, Нева боюндагы соодагерге аскер кийиминин карызын берүү, калган буюмдарды түгөлдөп, офицердин үйүндө кызмат кылган солдатка өткөзүү жазылган. Ошондой эле катта акыркы саякатка катыштуу бардык кагаздарды өзүм өрттөдүм. Ошондуктан аларды издеп убара болбогула деп жазылган. Ал мейманканада мештин жанында өзүнүн кол жазмаларын өрттөп отурганда Виткевич желкеге атылган октон каза болгон. Бирок расмий жоромолго ылайык ок аттуу маңдайына атылган. Негизинен Британ булактарындагы маалыматтарга ылайык, Петербургда аны салкын мамиледе кабыл алышкан, жалган атак даңк менен жүргөн деп айыпташкан. Анын өзүнө өзү кол салуусунун себеби дал ушул болсо керек. Бирок башка дагы маалыматтар бар. Ал Петербургда алган көрсөтмө менен так иштеген. Кабулдагы жеңилүүгө карабастан аны баатыр катары күтүшкөн. Ал министрлик тарабынан жакшы кабыл алынган. Аны гвардияга которуу тууралуу баяндама жана орден, акчалай сыйлык менен сыйлоо дайындалган. Ал өлүмүнө бир күн калганда абдан ыраазы жана көңүлдүү болгондой сезилген. Лев Синявин, Азиялык департаменттин мүдүрүнүн орун басары. Достору дагы Виткевичтин көңүлү куунак болуп, эмгек өргүсүн сурайын дегенин эскеришет. Эмне болушу мүмкүн? Дагы бир жоромолго ылайык, ошол күнү таанышы келген. Ал Виткевичти Орусиянын кызыкчылыгына кызмат кылган. Польшанын чыккынчысы атаганы үчүн капа болгон Виткевич өзүн так маңдайына атып салган. Бирок көпчүлүк изилдөөчүлөр бул иште англис эздерин көрүшкөн. Ошентсе да чалгынчылар бирин-бирин өлтүрүшпөйт деген бейрасмий келишим болгон. Жазуучу Михаил Густун болжолу боюнча бул янга келип, аны өздөрүнө каратып, катарга кошуп алайын деген Британ агентинин иши. Ал эми Виткевич болсо болжолу чучугулак кармоону сунуштаган. Кимге түшсө, ошол биринчи өзүн өзү атат деген. Ошондуктан ал өлүм алдындагы катын жазып калтырган. Густун айтымына ылайык, агент чучугулактын жыйынтыгын күтпөстөн эле Виткевичти аткан. Андан соң мешке кайсы бир кагаздарды өрттөп, калганын алып кеткен. Британ агенттеринин ортосундагы каттардын көчүрмөлөрү анын кол жазмаларынан табылган. Өзгөчө биз үчүн кызык жана пайдалуу болгон. Афганистан тууралуу бардык маалыматтар жок болуп кеткен. Лев Синявин, Азиялык департаменттин мүдүрүнүн орун басары. Начал собирать словарь. Ал орус-түрк сөздүгүн чогулта баштаган. Бул эмгек дагы жок болуп кеткен. Ал эми бир нече жылдан кийин ошол эле сөздүк Англияда жарыкка чыгарылган. Это же словарь было опубликовано в Англии. Эпилог. Жабылбаган иш. Дагы бир таңгаларлык жагы, Сиягы Виткевич кант салган идиштин түбүндөгү мончоктор менен атылган деген эмиш бар. Бул чындыгында ойго келбеген жагдай. Андан дагы приставтын же азыркыча милиция кызматкеринин көрсөтмөсүнө ылайык бөлмөдө тапанча болгон эмес. Анда өлүм алдындагы жазылган кат анын чыныгы каты болгонбу? Түп нускасы сакталган эмес, болгону көчүрмөсү гана. Анын үстүнө биринчи көчүрмөсү да эмес. Ал каза болоор алдында ага ким келген? Чынында эле кагаздар күйгөнбү? Анан дагы өз өмүрүнө кол салуу болгонбу? Мына бул суроолорго 200 жылдан бери жооп табыла элек. Бул чагымчылык дүйнөдөгү эң мыйтаам уюм болгон.
Бир гана мисал, 2-10 жылдык өткөндөн кийин Кашкардан келген Чокон Валиханов Петербургка аттанган. Эсеп берүү жумуштарын бүтүргөн соң окумуштуудан да көчүрмөлөр алынган. Париж мейманканасында атылган ок бул жерге Виткевичтен кийин токтогон жандарга эскертүү болгондой болду.